Assalamu alaikum qadırman görermanlar jana ugarmanlar. Allah talam barыңыздардын орозоңуздарда кабыл кылган болсун. Барыбыздын билип кылган, билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирип, Allah talam ушундай улуу ороз айыны көптөгөн жылдар бою ибадат менен, Allah талага жакындоо менен өткөзгөндө насип кылган болсун. Урматтуу көрермандар, угармандар, бүгүн биздин сыйлуу кадырлуу коногубуз Ыктыяр Устаз Абдуллин, Новопокровка мечитинин имамы. Устаз, хош келипсиз биздин эфирге. Allah talam сиздин келгениңизге көптөгөн сооптор жазган болсун. Allah talam сизге, элибизге, жерибизге пайдасы тие турган насааттарыңызды илхам кылып айттырган болсун дейбиз. Хош келипсиз, Устаз. Бүгүнкү биздин эфирибиздин темасы ушул ороз айында биз ала турган сабактар, ороз айынын бизге тийгизген пайдалары дейбизби? Ушулардан баштасак, эң биринчи ороз айы башка айларга караганда эми көбүрөөк ибадатка көңүл бурулат эмеспи? Намаз, таравих намазы, тахажжуд, Куран окуу. Ошого айтсаңыз, ушул ороз айында биз ибадат менен болгон мамилебизде кандай биз үчүн сабактар бар? Нелерди ушул айда биз кылып калышыбыз керек? Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselamu ala Resulullah. Allah'a çeksiz şükür şu ayga bizi jetkirip, siz ayткандай inşallah Allah bizge көп дагы ушундай айларды насип кылган болсун. Өмүрүбүзгө берекесин берип, өмүрүбүздү узартып, ибадат менен иши өтөргөн Аллах өзү жардам берсин. Şu Ramazan ayı özgөчө ай. Аны Аллах Таала өзгөчө кылып туруп, биз көрбөгөн бир ушул гайып дүйнөдө, периштелер көрүп аткан дүйнөдө Ramazanda бейиштин баардык эшиктери ачылат экен. Тозок эшиктер баары жабылат экен. Ал жакта дагы ушул көрүнбөгөн гайып дүйнөдө дагы өзүнчө бир башкача шаандуу бир айда. Эми бул айда Аллах Таала биздин сапатыбызды өстүрүп атат да. Мусулман катары сапаттуураак мусулман болсун деп туруп, ушул Рамазан айды бизге берди. Бул Рамазанда биздин эң бир негизги душманыбыз болгон шайтанды, бизге жаман ойлорду бере турган, жаман ишке түртө турган шайтандарды баарын кишендеп байлап койгон, бизге күнөө иштен алыстоо жеңилирээк болуш үчүн, күнөөгө барбоо жеңилирээк болуш үчүн. Балким сооп иштерди кылганга дагы бул жеңилирээк болот. Бул дагы бир атайын Аллах Таала ушундай кылган бир бизге көрсөткөн бир рахматы да, мээрими. Бул айда биз чындап эле ибадатка көбүрөөк берилебиз. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү Рамазан айдын түндөрүн ибадат менен өткөрүп чыгарды. Айтты, ким Рамазан айдын түндөрүн туруп чыкса, ибадатта Аллахтын астында ушул туруп чыга турган болсо, мурдагы күнөөлөр баары кечирилет деди. Ошол себептен мусулмандар бул айда албетте таравих намаздарды окушат, мечиттерде эркектер, аялдардан кошулат, кээ бир мечиттерде мүмкүнчүлүк бар болсо, же болбосо үйдө аялдар иншалла үйдөн окушат. Бул ибадаттар аркылуу Аллах Таала бизди мындайча айтканда бизге бир заряд берип атат. Бир жылга ошол дем менен акыры биз жашайбыз да. Мисалы үчүн биз телефонубузду 200 саат зарядтайбыз дагы, анан 20 саатка иншалла жетет да. Бул айдагы мусулмандарга мурда алар өзүнүн тажрыйбасынан айтышкан да. Мисалы үчүн биз эгер ушул тажрыйбалуу мусулман болсок, биз дагы ушундай байкоо айтабыз да. Şu Ramazan'ın күчү менен биз жашайт элек депчи. Ошол сахабалар Рамазандын күчү менен 6 ай жашашкан экен да. Ошон үчүн бири-бирине ошол нерсени насаат кылып айтышкан, Андан дагы кийинки жарым жылдыкта болсо, ушу Рамазанды эңсеп күтүп, дагы ушундай бир жүрөктөрүн кубандырып жашап өтүшкөн экен да. Ушинтип алар жыл сайын же болсо жыл бою өзүнчө бир бактылуу да бар. Биз да орозону күтүп, орозо бүткөндөн кийин орозоду алган күч менен. Ошондо биз ар бир мусулман өзү бактылуу да. Дагы ушул Рамазан айда Аллах Таала бизге биз бактылуу болсун деп туруп берген да. Аллах Таала Куранда айтат: "Эй Аллахка ыйман келтиргендер, мындайча айтканда биз момундар, ким ла иляха иллаллах, Аллахтан башка эч кандай кудай жок деп күбөлүк беремин дегендер да, Аллахка ишенгендерге кайрылып айтат: "Силерден мурдагы адамдарга буйрулгандай, силерге дагы орозо деген бир ибадат буйрулуп атат, буйрулду. Лааллакум таттакун, силер таква болушуңар үчүн, бактылуу болушуңар үчүн" дейт да. Биз мисалы үчүн бактылуулукту издеп жүрөбүз. Адамдын баары 100% почти баары бактылуу болгусу келет да. Бактылуулук каякта? Жаратуучубуз мына бизге азыр орозодо
Рамазанда орозону буйруп атат, бактылуу болушуңар үчүн дейт да. Таква болушуңар үчүн дейт. Аллахтан коркуп, сапаттуураак мусулман болушуңар үчүн ушу орозо силерге парз кылынды дейт да. Эми кантип биз орозону кармасак, биз сапаттуураак мусулман болобуз. Кантип бир орозону кармасак, биз таква болобуз и бактылуу болобуз. Ал нерсени дагы биз изилдеп чыгышыбыз керек да. Мындай байкап чындап эле көрөт экенбиз да. Орозо кармаган киши сабырдуу болот. Анткени пайгамбар айткан сөзүнө дагы баш ийет. Биз жөн эле орозодо жөн эле ач жүрбөйбүз. Тамак ичкенден, жегенден тыйылбастан, ошол менен чектелбестен андан башка да алыш. Андан башкаларды кылбасак, бул анда бекер эле болуп калат да. Жөн эле ачка жүрүп суусап, кыйналып жүргөн болуп калат да, эгер башка анын шарттарын аткарбасак. Ошондо биз мисалы үчүн Рамазан орозосунда орозо дегеле мындай орозо кармап жатканыбызда бир сабырдуу болбосок, анда бекер эле жөн эле ачкачылык менен өткөрүп калган болобуз күнүбүздү. Орозонун ичиндеги максаты табылбай калды. Табылбай калат да. Жаратуучубуз болсо бизге орозону буйрду. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир катар түшүндүрүп айтып кетти да, анын маанисин түшүндүрүп. Айтты, эгер бирөө калп сүйлөй берсе, орозо кармап атат, бирөө калп сүйлөй берсе, анан калп иш кыла берсе, бирөөлөрдү алдап, анда деп анын ачка жүргөнү Аллах Таалага керек эмес дейт да. Аллах муктаж эмес, ал эмне кылат ачка жүрүп? Бул жактан жаратуучубуз андан ачка жүргөндө эмес, балким ачка жүргөндө андан тереңирээк, андан дагы бир зарылыраак болгон нерсени талап кылып атат да, күтүп атат жаратуучубуз. Ал болсо эмне? Ал өзүн сапаттуу мусулман кылып алыш керек да. Бул орозо кармоо ага жардам берет экен да, ушул сапаттуу өзүн мусулман кылганга. Кантип десек, орозо кармап жатат, сабыр кылыш керек. Пайгамбар айтты, бирөө сен менен урушса, урушпа. Мен орозомун деп айтты. Мен орозомун де дагы сабыр кыл дагы кечирип сал. Кечкечен азыр оозумду ачып алып, анан сүйлөшөбүз деп айтпа да. Ордунда кечирип. Ордунда мен орозомун, бүттү. Демек ушул жерде маселе чечилди, бүттү. Мен орозомун, сен менен урушпайм, бүттү, кечирдим. Бул маселеге башка кайтпайбыз деген бир мамиле да. Эгер жарылып кете турган болсоң, анда орозоң кайра бекер да. Не басың ачка жүрүп. Бул жактан сен күнөө иш менен оозуңду ачып салып атасың да. Түнкү таравих намаздары болсо, биз ала турган пайда да өзүбүзгө. Биз мисалы үчүн таравих намазга 2 саат кетсин деңиз. Бул жакта дагы биз өзүбүз бир далилдеп берип атабыз да. Сен убактыңды өзүң башкарып, пайдалуу ишке бурсаң, болот. Пайда менен өтүп кетет. Эгер пайдасыз нерсеге буруп койсоң, убактыңды өлтүрөсүң, өмүрүңдү өлтүрөсүң. Мисалы үчүн 2 саат бирөө мурда телевизор көрүп, же интернеттен майда чүйдүлөрдү чукуп, интернетти 2 саат өткөрөт да, анан уктап калат. Азыр болсо биз 2 саатты таравих намазы менен туруп атабыз. Ошол эле убакыт кетип атат, бирок пайда менен андан кийин барып уктап атабыз. Кайра туруп атабыз эртең менен. Өзүнчө бизге өзүбүзгө далил кылып туруп, далилдеп берип атабыз, көрсөтүп атабыз. Сен өзүңдү башкарсаң, болот да. Жаратуучубуз сага колунан келбей турган нерсени буйрубайт. Бул нерсени буйрганда дагы сенин пайдаң үчүн буйрду. Мисалы үчүн жөн эле азыр биз 2 саат туруп, ал жактан жөн эле турушту гана таппайбыз, ал жактан биз эмнени таап атабыз? 2 саат турганда, же болбосо ушул 12 сааттык, же болбосо 14 сааттык ооз бек жүргөнүбүз, анын пайдасы жаратуучубузга кайтканыбызда, кийинки жашоо, түбөлүк жашоо башталганда, ушул бул дүйнөдөн пенсияга өткөнүбүздө, ошол пенсиябызда биз рахаттуу жаннатта жашаш максаты менен биз ушул эмелерди, иштерди кылып атабыз да. Бул дүйнөдөн жакында биз пенсияга кетебиз. Жашообуз бүттү, пенсияга чыктык. Ал пенсия бул дүйнөдөгү сыяктуу эле. Бирөөнүн пенсиясы 10 000, бирөөнүн пенсиясы 100 000 болсо, кийинки жашоодо ар бир мусулмандын ошол пенсиясы мисалы үчүн ишине, амалына жараша да. Фирдаус, пайгамбарлардын даражасында кээ бирөөлөр төмөнүрөөк болот. Бирөөлөр болсо, наоборот, Аллах сактасын, тозокто азап көрөт да. Бул дүйнөдө күнөө иш кылгандыгы үчүн, жаратуучубузга ишенбегендиги үчүн, рахматын айтпагандыгы үчүн, баш ийбегендиги үчүн, өзү каалаганда жашагандыгы үчүн, күнөөсү үчүн жаза көрөт да. Кыйынчылык, азап тартат, күйөт, отко күйөт да. Алла өз сактасын ага. Башкалар болсо пенсияга чыгып туруп, кийинки жашоо өтөт дагы, рахатка бөлүнөт да. Бүттү бул дүйнө жумуш, амал, иш түгөндү, бүттү, рахат, пенсияга, жаннатка кирди да.
Рамазандагы орозобузду кармайбыз. Пайгамбарыбыз айтат, ким Рамазан ичи орозо кармаса, Аллахка иман келтиргенден кийин ага сооп үмүт кылган абалда анын мурдагы күнөөлөрү баары кечирилет дейт да. Бул Аллах Таала бизди бир катары бир жылда бир жолу өзгөчө бир жууп атат да, тазалап атат. Тазалануу. Биздин бир жылдык штрафтарыбыз, бир жылдык проблемаларыбыз, келечекке ушул жашообузга, келечек тактырыбызга проблема жеткире турган бул жакта күнөөлөрүбүз, мамилелер, штрафтар баары жоюлат, жуулат, жаңы барак ачылат. Ооба, жаңы барак ачылат. Бул жактагы мурдагы биздин делобуз жок да. Күнөөлөр жок, штрафтар жок, эч кандай преступление, эч кандай күнөө, кылмыш иштер жок да. Бул жаратуучубуздун мээримдүүлүгү, берешендиги, ооба, райымы да. Алхамдулилlah, Аллахка рахматыбызды айтышыбыз керек. Биз андан сураган эмес, ушундай ай болсунчу, о жараткан Аллах деп. Биз ушундай тазаланып турайлы деп. Ооба, бизди тазалап турчу деп сураган дагы эмеспиз. Аллах да өзү мээримдүү, райымдуу зат. Бирок колдонуш керек да. Пайгамбарыбыз, ооба, пайгамбарыбыз айтып атат да, эгер саллаллаху алейхи ва саллям, эгер адам баласы Рамазанга жеткенден кийин, бул өзү пайгамбарыбыз минбарга чыгып атканда бир хадисте келет. Жабраил алейхиссалам келип туруп ага айтат дагы 3 нерсени айтып туруп, о Мухаммад, сен дагы кошулуп туруп дуа кыл ушуга, ушундай болсун деп айтып тур дегенде, пайгамбарыбыз амин, амин, ушундай болсун Аллахым, ушундай болсун Аллахым деп дуа кылып турат да. Ошонун бирөөсү ким Рамазанга чейин жетип, тирүү болуп Рамазан ичи. Рамазан бүткөндөн кийин ушунча мүмкүнчүлүктөн пайдаланбай, мүмкүнчүлүктөр болсо көп. Толугу менен күнөөлөрдөн тазаланганга штрафтарды баарын Аллах Таала жооп салат, кечирип салат, жууп салат, аны сага эскертпейт, 0, күнөө 0, а сооптор миллион сооптор. Ушундай мүмкүнчүлүктү пайдаланган жок. Рамазан бүткөндөн кийин, ооба, Рамазан бүткөндөн кийин кайра күнөөлөр менен чыгып кетти да, Рамазандан кийин. Кайра күнөөлөр менен чыгып кетти. То есть бул жактан тазаланган жок. Эми ушундай акыбалда болсо, анда бул киши ушул бактылуулуктан алыстасын. Алыс болсун. Жерге мурду менен тиип, жакшылыктан кур калсын деди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. О Аллахым, ушундай болсун деди да. Ошого биз Рамазан айы кирдиби, өзүбүздү колго алышыбыз керек да. Эми качанга чейин өзүбүз нафсибизге баш ийип, каалаганыбызды эле кылып жашай беребиз, качанга чейин? Бир токтололу дагы. Эми жаратуучубуз бар, алхамдулилlah, ишенебиз. Жаратуучубуз бизге бир дагы бир кыпынчалык зыянды каалабайт. Бир гана жакшылыкты каалайт, жакшылыкты, пайданы буйруп атат. Келем баш ийейинчи. Жакында өлөм го. Жакында пенсияга чыгам го. Эми ал жактан эми кыйналып күйбөйүн, рахаттанайынчы. Бул дүйнөдө так кыйынчылыктар жетиштүү. Ооруйсуң, кыйналасың, бирөөгө ачууланасың, иштейсиң, чарчайсың. Ишыгы бул дүйнө кыйынчылык өзүчү. Кыйынчылык, кабар деп коет да, Аллах кыйынчылыкка жабылган инсан. Ошол эми рахаттанайын деп туруп колго алышыбыз керек, өзүбүздү сүйүшүбүз керек да. Эми жакында өлөм, кетем. Сиз кечиресиз, ушул жерде жакшы нерсени айтып кеттиңиз азырчы. Хадистечи. Кимде-ким ушундай чоң берилген мүмкүнчүлүктү пайдаланбай калган болсо, ал адам ушу мурду менен жер сүзүп калсын, бактылуулуктан алыстап калсын деген хадисти айттыңыз да. Бүгүн биз орозонун ортосунда, так ортосуна келип калыппыз да. Демек, бүгүнкү күнгө чейин орозо кармап баштай албай, намазын окуп баштай албай, өзүнө бир немеге эрежеге сала албаган адамдарга дагы бир чоң мүмкүнчүлүк экен, демек. Албетте. Эгерде бүгүн бизди угуп аткандар, көрүп аткандар болсо, албетте. Ал адамдар дагы 15 күндүк мүмкүнчүлүк бар. Ушул хадиске кирбей, пайгамбардын хадисине амал кылып, орозосын бүгүндөн баштап, намазын бүгүндөн баштап, ушул орозо айдын ичинде сиз айткан хадисте айтылган мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, Алла Тааланын ырайымына кирип калса болот экен. Албетте, дагы биз өзүбүз мисалы үчүн кармап атабыз орозону, кармабай жүргөн туугандарыбызга биз айтышыбыз керек. Анткени алар телевизор мисалы үчүн бул передачаларды көрбөйт, сабактарды укпайт, устаздарыбыздын сабактарын укпайт. Башка бир алам. Ооба. Сиз ошол эмеде көпүрө сиз жеткиришиңиз керек. Сиз айтышыңыз керек да. Сиз билесиз, ушул тууганыңызга, ошол дос таанышыңызга сиз айтсаңыз эле ошол эле жетишпей турат да аларгачы. Ошол жетишпей турат. Сиз айтыңыз, ошол сиздин сөзүңүз эң пайдалуу бир дары болот. Ичиндеги ошол туура эмес пикир, ойлор, шектенүү баары иншалла айыгып кетет да, иншалла. Айтыңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Баллигу анни валау ая" дейт да. Пайгамбарыбыз өзү келип туруп элди дарылаганда, элди оңдогон бир эле киши.
Бул улуу иш да өзүнчө. Кереметтүү өлчө. Bir kişi. Кыска мөөнөт. Кыска мөөнөттө bir kişi эмне кылды ал? Болгон ал айтты. Элестетиңиз? Өзү жашап атат, жаратуучубуздун системасы менен. Айтты. А эл болсо эмнеге кабыл кылгысы келбей атат? Мисалы үчүн даже биздин туугандарыбыз, жакындарыбыз эмнеге кабыл келбей атат? Анткени алар бир система менен жашаганга көнүнүп калган. Сиз аларга башка системаны айтып атасыз. Жаратуучубуздун системасы менен жашаңыздарчы деп атасыз да. Башында алар каалабайт. Каалабайт. Мисалы балаңызды эле бир мектепте экинчи мектепке өткөрсөңүз каалабайт да башында. Анан көнүп кетет. Бул жакта да бир каалап айтабыз башында. Кичине кадам шилтегенден кийин сезебиз. Бул жакшыраак экен дейбиз да. Бүгүн любой мусулмандан сураңыз да. Сен мусулман болуп туруп намаз окуп баштагандан кийин, ороло кармап баштагандан кийин, зекет, садакаларды берип баштагандан кийин жашооң жаман болуп кеттиби? Жок. Деңиз, жашооң сен бакытсыз болуп калдыңбы? Кедейкен болуп кеттиңби? Ооба. Же элден калып кеттиңби? Же эмнеден кур калдың сен деп сураңыз. Эч нерсе кур калган жок. Рахат бар, оюн күлкү бар, жыргалдык бар. Акчасы көбөйүп атат. Акча Кудайга шүгүр жетип атат, рызык ошол эле рызкы. Зато проблема азыраак. Ичкилик жок. Уурулук жок. Адам өлтүрбөйт. Бала апат аз мал. Алхамдулилла, ооба. Ошого жаратуучубуз бизге бир системаны сунуштап буйруп атат. Биз туугандарыбызга, тааныштарыбызга айтышыбыз керек да. Азыр мына 15 күн мисалы Рамазан 15 күн калыбы. Алар азыр кармап башташсын. Азыр керек эмес. Ооба. Же болсо намазды азыр башташсын. Бир намаз, келиңиз бир намазды окуп баштаңыз деп коеюн сага. Может ошол бир намазга иншалла кардам иштетсе, андан ары жеңил болот да. Жеткиришибизге. Азыр еще бул Рамазан айда алардын кулактары ачык да. Шайтандар баары аларга неме душмандык кылбай турган вакыт да. Айтыш керек да. Айтыш керек. Биз билбейбиз. Биздин бир сөзүбүз алардын бүт тагдын өзгөртүп салат. Бир сөзүбүз. Биз байкабаган. Мисалы үчүн устаздар айтып атат, дамлар айтып атат. Бирок сиздин сөзүңүз ал башкача өзүнчө бир дары болуп калат да. Алла таала маза болмосун, Алла таала баарыбызды ушундай элибизге, жерибизге пайдалуу кылмасын устаз. Эми биз оорозду азыр намаз жөнүндө айтып кеттик, нафс жөнүндө айтып кеттик, дагы бир садака, зекет жөнүндө дагы немелер бар эмеспи? Орозо питир бар. Зекетин бергендер орозодо бергендеги жакшыраак болот. Садакасын бергендер орозодо бергенде жакшыраак болот. Себеби кедей кембагалдарга орозо кармаганга тамак жетип турганы жакшы. Ушул жерде дагы өзгөчөлүктү айтып кетсеңиз. Биздин динибиздин өзгөчөлүгү, орозо айынын өзгөчөлүгү, жанагы коло кошунуга, тууган урукка, башка адамдарга бирдей көз карашта карагандыктагы бул биздин динибиздин чоң өзгөчөлүгү эмеспи? Байлар бай бойдон кете бербестен, кыйындар кыйын бойдон кете бербестен, балким өзүнүн жанында бир тууганы, абасы, кошунасы, досу, кедей кембагалдарды дагы биз менен бирге бактылуулукта бирге болгула деп аларга дагы көңүл буруш чоң нерсе го. Ошон үчүн ушул нерсе туурасында дагы айтсаңыз, орозо питир жөнүндө, садака, зекет жөнүндө. Биздин жаратуучубуз бизге динди кайсыл максат менен берди? Биздин жашообуз кыйын болсун деп берген эмес. Анткени кээ бирлер ойлойт да, дин менен жашасам, жыргап жашай албайм. Болбойт. Баары эле болбойт деп коркот да. Чындап эле, чын-чындан келгенде андай эмес да. Тетири, биздин динибиз сенин жашооңду ар тараптан жеңилдетип берет. Ар тараптан ыңгайлуу болуп берет. Бул жаратуучунун бир системасы, жашоо системасы да. Өзүңө пайда кылып, бизге пайда вообще бүт жагынан да. Бир гана мисалы үчүн биз азыр эгер дин менен жашабасак, диндин эмелерине карабасак, буйруктарына, анда мен иштедимби, бул акча меники деп турабыз да. Эмнеге берем ага? Бирөөгө. Эмнеге бөлүшөм? Ал өзү иштесин, өзү тапсын дейбиз да. Бирок биздин жаратуучубуз бизге ошол ден соолукту берди ал. Ошол акылды бизге берди. Ошол акыл, ден соолук менен сен акча таап атасың. Ошол зат сага буйруп атат. Ал сага айтып атат. Бер деп атат да. Бер, бөлүш, мен сага берип турам деп атат да. Караңыздар. Бөлүш, мен сага берип турам деп атат да. Пайгамбардан айтып койду. То есть бул системаны жаратуучубуз бизге пайда үчүн гана буйрду. Бизге эгер зекетти буйрбаганда, садакаларды бер дебегенде, анда биздин жашообуз жаман болмок да. Жаман болмок. Биз-бирибизди жаман көрөт элек. Душмандык көп болот эле. Көрө албастык. Ооба, көрө албастык. Бул жактан жаратуучу бизге буйруп атат. Буйругандан кийин сен өзүң берешен болуп баштайсың. Өзүң жүрөгүң тазарып баштайт. Сен бирөөгө бергенде ал кубанат, ал сүйүнөт. Ал сүйүнгөндөн сен сүйүнөсүң өзүнчөчү.
Ушинтип элестетиңиз, мына буга берди, буга берди. Эки жагынан экөө сүйүнүп атат, кубанып атат. Ортодо сен дагы кубанып жүрөсүң да. А бербесең, анда бул сага көрө албастык кылып жаман көрүп жүрөт, бул сага көрө албастык кылып жаман көрүп жүрөт. Ортодо жамандыктын бардыгы сага келет. Баары сага жаман да өзүңө. Ошого Аллах бизге буйруган нерсе пайда үчүн. Биз балким кээ бир пайдаларды көрбөй атабыз мындай. А келечекте анан бир аз жашагандан кийин түшүнөбүз. Ошого мына жаратуучубуз бизге зекетти буйруп атат, садакаларды буйруп атат. Зекет, садака бир гана Рамазанда эмес. Бул Рамазанда просто көрөк бериш керек. Сол көрөк анткени да. А бирок мисалы үчүн Рамазандан мурда, мисалы үчүн 2-3 ай мурун бирөө муктаж болуп турса, ага бер жардамды. Балким ушул Рамазандагыдан дагы сол көрөк тиет. Неге? Анткени ал муктаж болуп турат убагында. А Рамазанда болсо питир садаканы беребиз. Питир садака деген ушул орозо ичи кичине кемчиликтер болсо, орозобузда каталар болсо, ошолорду жаап, жууп кетет. Питир садака. Питир садака ар бир мусулман бериши керек. Келечекте ушул мына айт күнү колунда жоктордо болуп калсын. Элде неме болсун? Баары бирдиктүү баары бирдей кубасың. Бирөөнүн үйүндө мисалы тамак ашы жок болуп, эч нерсеси жок болуп, ач калып калбасын да. Ошого жаратуучубуздун караңыздар кандай системаны түзгөн бизге. Баары кубанат, айт күнү баары кубанат, баарында болот. Ошо ашыкчасы менен запастаган болуп калат да. Бир канча айга жетип калсын деген максатта иншалла биз берип атабыз да. Мына бердиңиз, ошондо уже колунда жоктордо дагы иншалла бар болуп калат да, бир канча айга запастар топтолуп калат. Алхамдулилlah, көңүлдөр ток, бактылуу өзүнчө да. Алхамдулилlah. Алла таалам ыраазы болсун. Бул орозо айынын ичиндеги намаздарды айттык, садака, зекетти айттык. Эми орозо айы Куран түшкөн ай болуп, өзгөчө Куран айы болуп атпайбы? Ошон үчүн айтсаңыз, ушул Куран окууга дагы өзгөчө биз негизи чындыгында көбүрөөк ушул орозо айында Куран окушубуз керек, жок дегенде угушубуз керек. Биз Куран менен мамилебизди оңдошубуз керек дегендей. Ооба, караңыз. Аллах Таала бизди жаратканда ар түрдүү нерсеге муктаж кылып жаратып койгон да. Ар түрдүү нерседен рахат ала турган кылып койгон да. Тамактан рахат алабыз. Эми жаратуучубуз айтып атат. Же ич, бирок исрап кылба. Исрап кылсаң рахаттанбайсың. Көп жеп койсоң рахаттанбайсың, кыйналасың. Азыраак же деп атат. Көргөндө да рахаттанабыз. Бирок бирөөнүн аялына караба, бирөөнүн мүлкүнө караба, көрө албастык кылба. Эгер ал нерсеге карай турган болсоң, анда сага зыян болуп калат. Адал нерсеге кара. Укканда дагы ук. Бирок ушак укпа. Жамандаган сөздөрдү укпа. Жаман сөз укпа. Жакшы сөздөрдү, жакшы нерселерди ук да. Музыка укпа. Ооба. Көз менен көрөбүз. Акылыбыз менен дагы ойлонобуз, ой жүгүртөбүз. Ошондо Куран бул жаратуучубуздун бизге берген бир СМС катары да. Бирөө мисалы үчүн сизге СМС жөнөтсө, бир окуйсуз го кызыгып. Эмне жазды экен депчи. Бул жактан биздин жаратуучубуз, караңыздар. Президент сага кат жазган болсо кандай болот? Ачып дароо окуйсуз да, туруп коюңуз да, окуп алайын дейсиз да. Азыр Facebook'та деле карап атпайбы? Президент неме билдирүү же бир нерсе таркаткан болсо, кайрылуу таркаткан болсо, аягына чейин окуп чыгабыз, эмне деп берди? Караңыз. А бул жактан ким бизди жараткан болсо, ким бизге жан берген. Жан деген нерсе эч ким билбейт ал эмне экенин. Ошол жанды берген зат. Ырыскы берген. Ырыскыбызды берип атат, бала чакабызды берип атат. Жашоо берди, өмүр берди. Ошол заттын СМС бизге бир каты, китеби, сөзү Куран. Аны жаратуучубуз бир гана система менен жашоо эмес, жашоо гана эмес, балким окуганга дагы берди. Анткени биз окуганга кызыгат экенбиз. Окуйбуз. Караңыздар, азыр канча нерсе окуп атабыз интернеттенчи. Пайдасыз нерселерди бар. Пайдасыз, пайдалуу. Ал бул. Ооба. Куранды окусаңыз, ал жактан только пайда гана көрөсүз. Ал жактан сиздин Куран окуганыңызда сиз нервничтетпейсиз. Ачууланбайсыз. Көрө албастык кылбайсыз. Бирөөнү жаман көрүп калбайсыз. Интернеттен мисалы бүгүнкү күндө ар түрдүү нерсе окуганыңызда бирөөнү жаман көрүп баштайсыз. Бирөөгө ачууланып баштайсыз. Нерв болуп баштайсыз. Анан сөгүнүп баштайсыз. Анан өзүнчө бир комментарий берип баштайсыз. Куран окусаңыз тынч да. Тынчтанасыз. Ооба, жаратуучубуз айтып атат, биз сиздерге ушул Куранда рахмат, мээримди түшүрдүк и шифа түшүрдүк дейт да. Дары. Жүрөгүңүз ооруп атат. Сиз өтө ачууланасыз, тез ачууланасыз. Нерв. Куран окуңуз. Ооба, жүрөгүңүз сыгылып атат. Бирөөгө капа болуп жүрөсүз. Бир нерсеге кайгырып жүрөсүз.
коркуп жүрөбүз, Проблема болуп атат. проблема бар. Максатыңа жетпей атасың, арызсың дең. Ошол нерселер башыңызда, эми караңыз, алар башыңызда турат, а жашооңуз оңолуп атабы? Ошол нерселерди ойлоп жүрөбүз. Жашооңуз оңолуп атабы? Жок. Жок. Андан көрө таштаңыз да. Куранды бир окуңуз. Бир тажрыйба кылыңыз. Жаратуучубуз айтып атат да, шифа бар депчи. Шифа бар деп атат. Ишенбейсизби? Окуңуз, ишениңиз. Жаратуучубузга ишениңиз. Азыр бирөөсүгө жалган сөз айтса ишенип коесуз да. Мындай кылсаң мындай болот экен десе ишенип кете бересиз да. Врачка барсаң, дароо ишенесиң да. Ишенесиң да. Шундай дары ичсең же шундай кылып сакаясың десе. Ал го мейли пайдалуу. Кээ бирлер жөн эле айтат да. Тияка барып келсең жакшы болот экен десе ишенет. Кээде туура эмес да дегенибиз коюп коет го. Шундай кылсаң эле сакаят экенсиң, айыгат экенсиң десе, ошонун аркасынан иши болобуз. Ооба. Ошол Куран окусак, жаратуучубуздун сөзү, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатат. Куран окуңуздар деп атат да. Куран окуңуздар деп атат. Макул, жаңылыкты окуңуз, газет, журнал, китептерди окуңуз. Бирок Куранга дагы убакыт бериңиз да. Убакыт бериңиз. Андан зыян көрбөйсүз. 1 грамм зыян көрбөйсүз. Куранды дагы окуңуз. Ар бири, не только молдо, не только динде, мисалы үчүн терең бир илими бар киши окуш керек. Аны баары окуш керек Курандычы. Баары окуш керек. Мусулман дегени бар да. Ой, кичинекей балдардан окуш керек акырындык менен. Бир аят болсодан окуп койсун. Өзүнө бир илим, түшүнбөсө сурап түшүнүп алсын. Бул өзүнчө бир хикматтуу жаратуучубуздун сөздөрү да. Ошол Куранды окуганыбызда пайгамбар айтып атат. Куран окуңуздар. Куран окуңуздар. Анткени бул Куран силерге болушат дейт да, шафаат кылат, колдоо көрсөтөт. Мисалы үчүн кийинки жашоодо бул баары кийинки жашоого биз акча топтоп атабыз да. Ачки топтоп атабыз өзүчөчү, акыретке акча топтоп атабыз, сооп топтоп атабыз. Кийинки жашоого өткөнүбүздө, акырет жашоосу кийинки түбөлүк жашоо башталганда кокус, күнөөлөрүбүз көп болуп калып туруп, соопторубуз аз болсо, бирок Куран менен биз жашаганбыз, Куран окуп жүргөнбүз. Курандын чыныгы досу. Аз-аздан Куран окуп жүргөнбүз дайым. Ошондо биз Курандын досу болуп калдык, пайгамбар айтат, ал болушат дейт да. То есть бул свой экен да, бул свой, бул өзүбүздүкү деп туруп, Куран болушуп туруп, бейишке суранат экен да, Аллахым ушул свой, бул биздики өзүбүздүкү деп окуп жүргөн. Бул өзүбүздүкү деп туруп, Аллах Тааладан суранат экен, Аллахым ушуга мен үчүн уктаган жок, мен себептен уктаган жок, эс алган жок, Куран окуду. Райым кылчы, кечирчи деп туруп, бейишке киргенге себепчи болот экен да. Орозо да ушундай. Орозо да ушундай да. Биз орозо кармаганда кыйналабыз, сабыр кылабыз. Ал дагы болушат. Орозого, Куранга свой болуп калсаң, өзүбүздүкү болуп калсаң, иншалла бейишке бир гарантия экен да бул дагы иншалла. Ушул жерде неме дегенге, досу дегенге токтолуп кеттиңиз го. Чындыгында досу дегенде бир жылда бир же болбосо анда-санда мындай кокустан жолугуп калган адамдарга дос деп айтпайт экенбиз да. Бизде дагы араб тилинде дагы. Досу деп качан айтабыз, качан ошол адам ошол бирөө менен ошонун жанында көп жүргөн болсо, ошону досу деп айтат экенбиз да. Алла Таалам баарыбызда Куран-ы Каримдин, орозонун, жакшы амалдардын чыныгы достору кылган болсун. Устаз, эми экинчи маселе, орозодо биз дагы үлгү ала турган, сабак ала турган нерселер, жана башында айтып кетпедиңизби? Инсан тамак аштан тыйылуу менен биргеликте эле өзүнүн нафсине оңдош керек, сабырлуу болуш керек деп ошол нерселерди айтып кеттиңиз да. Эми экинчи маселе ушул орозо ичинде биз мамилелерибиз дагы оңдоого мүмкүнчүлүк болуп атпайбы? Шайтандар кишенделип турса, нафсибиз башка айга караганда бир аз алсыз болуп турат. Курсагыбыз ач, нафси анчалык болгон эмес. Адамдардын барлыгында ырайымдуулук, мейримдүүлүк бир аз жакындап турат. Таравих, намаз, ибадат болуп бири-бирине мындай. Орозо десең, жолдо тоскон гайдагы бара бергизет да. Ооба, кечирип жумшак мамиле кылат. Базарда бирөө менен урушуп кетсе дагы коем, орозонун урматына деп бири-бирин сыйлап турган убакта өзүбүздү кошунабыз менен тууган урук, бала чака мамилелерибиз оңдогонго дагы чоң мүмкүнчүлүк да. Ошон үчүн эң биринчиси айтсаңыз, биз өзүбүз менен өзүбүздүн нафсибиз менен болгон мамиле дагы биз кээде кыйын болуп кетпейби? Bir жолго салышыбыз, тарбиялашыбыз нафсибизди, жана башында айтып кеттиңиз. Убакытты жакшы жакка пайдаланып, намазга, Куранга же болсо ата-энеге жардам берип, жакшы жакка багыттап кетишибиз, кээде нафсибиз ага жол бербей калат да. Ойно, өзүң бала чакаң кара, же болбосо балдарга достору менен кошулуп жүр деп кээде алдамчылык кылабыз да. Ошон үчүн айтсаңыз, өзүбүздү эң биринчи өзүбүздөн башташ керек да. Өзүбүздү тарбиялаганга кандай чоң мүмкүнчүлүктөр, кандай сабактар бар орозодо?
орозодо сиз айткандай ошол бар эле жумшак болуп калат, бар эле сабырдуу болуп калат. Чындап эле азыр бир шагиртибиз айтып атат. Мен дейт башка убакытта дейт, мисалы үчүн курсак ач болсо, Ачуусу келет. ачуум келет тез дейт да. Анан урушуп кетиши мүмкүн дейт да. Анан курсак ач турат, тамакты ойлой бересиң дейт да. Ишти кыла албайсың дейт да. Ачууланып чын обед кылыш керек анан деп. Азыр болсо курсак ач, обедти ойлобойсуң и ишиңди дагы кылып атасың. Бирөөгө дагы ачууланайын десең болбойт дейсиң дагы. Өзүңдү тарбиялап атасың да. Тарбиялашыбыз керек өзүбүздүчү. Тарбиялашыбыз керек. Өлгөнгө чейин тарбиялашыбыз керек өзүбүздүчү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Пайгамбардын сөздөрү бизге ушул бактылуулуктун жолу да. Пайгамбардын сөздөрү бизге бул мыйзам катары бактылуулуктун жолу. Сен бактылуу болгоң келсе баш ий анда. Ушул эрежени аткар. Ооба, жаратуучуңа баш ий, жаратуучуң билеби же сен жаралган нерсе билесиңби? Ким билет акыйкат? О, телефонду жасаган киши билеби? Кантип колдонуш керек, кайсыл нерсе пайда булат? Же сен билесиңби? Ал билет да, ал айтат, ушундай колдон, мындай колдон, мындай кылсаң жакшы болот, мындай эрежелерди коюп берет. Ооба. Биздин денебизди Аллах таала жаратты, жан дүйнөбүздү Аллах таала жаратты, жан дүйнөбүзгө, денебизге керектүү нерсенин баарын Аллах таала бизге жаратты, пайдасын буйрду, зыяндуулугун баарын тыйып койду да. Ошондой нерсе кылба. Ооба. И айтты бизге жаратуучубуз. Кад афлаха ман заккаха. Ким өзүн ушул жан дүйнөсүн, нафсин таза кылып туруп ушул бир туура жолго салып алса да, өзүн сапаттуу мусулман кылып алса, ийгиликке жетти, бактылуу болду дейт да. Бактылык ошондо. Мисалы үчүн биз бактылуу болоюн деп туруп, өзүбүзгө ар түрдүү техниканы жасап атабыз. Үйдүн шартын. Бактылуу болойлу депчи. Бирок эң оңой жол өзүбүздү тарбиялоо да. Кантип тарбиялайбыз? Биринчиден, жаратуучу бизге айтып атат. Бардык нерсеге сен разы бол, анткени бардык нерсе жаратуучуңдун буйругу менен болуп атат дейт да. Жаратуучунун буйругу менен болот. Азыр мисалы үчүн биз ачка жүрөбүз, ачуулансак болот да. Эмнеге Аллах таала бизге ушундай буйруп атат, бизди кыйнап депчи? Жок, биз өзүбүздү тарбиялап айтып атабыз, наоборот, разы болуп атабыз. Разы болуп атасың. Разы болгондугуң үчүн ач жүрсөң дагы баары бактылуусуң. Ач жүрөсүң, кыйналып атасың, бирок өзүңдү бактылуу сезип атасың. То есть, кээ бир иштер мисалы үчүн кыйын да, оор мисалы үчүнчү. Бирок ошол оор кыйын иштин артында бактылуулук турат да. Айлыкты алыш үчүн иштейсиң го бир ай. 29 күн иштеп бересиң да. Иште анан айлыкты аласың. Биякта да биз кыйналып туруп турабыз. Корозго кармайбыз. Кыйынчылык менен өзүбүздү кармайбыз. Сабыр кылабыз, нафсибизди тыябыз. Ачууланбайбыз, ачуубузду жутабыз, бирөөнү кечиребиз, оор иш кечиребиз. Анын артынан Аллах таала бизди кечирет. Ошондо биз өзүбүздү кантип тарбиялашыбыз керек? Биринчиси разы болушубуз керек. Полный жашообуздан разы болушубуз керек да. Анткени Аллах таала айтат, силер каалаган нерсе эмес, мен каалаган нерсе болот. То есть биз өзүнчө план койгонбуз. Ону кылгандан кийин мындай болот, муну кылгандан мындай болот депчи. Аллах таала каалабаса болбойт. Иш жүзүнөн андай болбой калат. Ооба. Биз аракет кылышыбыз керек. Ийгиликке жеткенге, жакшылыганга, бай болгонго, күчтүү болгонго аракет кылышыбыз керек. Бирок кокус болбой атат. Эмне кылышыбыз керек? Анда мына өзүбүз бактсыз деп сезип жүрөбүзбү? Жок. Может, өмүр бою ушинтип жашайбыз. Биз максат кылган нерсеге жетпей калабыз. Жетпей калабыз. Үй балким сен печенең жазылган эмес. Ооба, бүттү да. Канча мисалы тааныштарыбыз бар, үй жок. Квартирадан квартирага 20-30 жылдан бери да. 3-4-5 баласы бар, бирок үй жок өзүнүн. Альхамдулилля, сен үйүң бар, альхамдулилля мисалы үчүн. Значит, сен бүгүн бактылуу болушуң керек да. Мына орозодо дагы биз Аллах таала тарбиялап атат, биз өзүбүз дагы тарбиялашыбыз керек. Мен бүгүн бактылуумун. Эртең эмес. Айлык алганда эмес. Чоңойгондо эмес. Үйлөнгөндө эмес. Турмушка чыгарганда эмес. Бүгүн бактылуумун. Бүгүн бактылуумун. Жаратуучубуз бизге пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аркылуу айтты. Бул дагы бизди тарбиялап жатат. Көзүбүздү ачып атат да. Сен бул дүйнөгө кандай карашың керек деп атат. Пайгамбар айтты. Ким эртең ойгонгондо ден соолугу чын болсо, аманчылыкта ойгонсо, уруш болбосо, и бир күнгө жете турган запасы болсо, бир күнгө жете турган тамак аш болсо, то есть холодильникти толтура эмес. Бир күнгө жете турган. Ооба, бир лепешка бар, жарым килограмм картошка бар, суу бар. Бир күнгө жетет. Демек, анан сен ден соолугуң чын. Үй бүлөң бала жакка тынч бар. И аманчылык.
согуш жок. Мына 3 нерсе сага сен бактылуусун деп атат да. Бүгүн сен кылар эми дагы. Байсыңбы, аракет кылар баягыга. Күчтүү болом десең, күчтүү болгонго аракет кылар. Илимдүү болом десең, илимдүү бастык кылба. Анткени сенде шикарный шарт. Өтө жакшы. Кээ бир адамдар да эртең менен турса жаман Өзүң көрүп атат го, алхамдулилла. эртең менен турсаң тынччылык. Адамдардын эртең менен турса тамак ашы жок, Тамак не жешти жок. билбейт. А сенде болсо уже даяр запас, кече уже табып койгонсуң. Алхамдулилла. А кээ бирлер чындап эле бүгүн эмне жейт экенбиз деп туруп коркуп жашашат да. Алхамдулилла бизде шикарный шарт бар да. Демек биз ыраазы болушубуз керек. Демек биз күнүнө бактылуубуз. Анан бул бактылуулукка эми башка биздин Кошумчалары. ооба, кошумча еще мисалы үчүн көңүлүбүздү ооруткан нерселер буга таасир бербеш керек да. Макул бул жактан бирдемке дагы жетишпей атат. Макул бирөө ачууңа тийип атат. Макул сен Издер акча болбой атат. ооба, бирөө жакпай атат. Бирок булар сенин ушул көңүлүңө таасирин тийгизбешсин да. Сен бактылуу сез өзүңдү. Алхамдулилла, шүгүр де, ыраазы бол, сүйүн, кубан. А булар болсо кадимки боло турган нерселер. Пайгамбарыбыз мисалы үчүн аны деле капа кылышкан, Зыян беришкен. бирок баары ал бактылуу го. Мусулман киши бактылуу да. И ага Аллах Таала өзү ушундай шарттарды түзөт, бирөө ачуусуна тиет, бирөө жакпайт, бир нерсеси жетишпейт. Мисалы үчүн баары ушул бир күнгө жете турган тамак ашы бар. Ал болсо аракет кылып атат, менде миллион жок деп туруп өзүнчө нааразы да. Ошондон Аллах Таала сага берип атат пока миллион жок сенде. Бирок баары сен ошого ыраазы бол. Шүгүр кыл, Бактылуу боласың. бактылуу өзүң сезип жүрө бер да, сен бактылуусуң өзү. Эми орозду дагы экинчи нерсе устаз, жана сөзүңүздү айтып кеттиңиз, кечиримдүүлүк жөнүндө дагы айттыңыз го жаначы. Ошого айтсаңыз, кээде адамдардын арасында, бир туугандардын, достордун, коло кошуна, ата бала, ата эне арасында же үй бүлөдө ажырашып кеткендер, бүгүн эң өкүнүчтүүсү ажырашкандар көп болду устаз. Бир туугандардын арасында келишпегендер көп, жер талашкан, акча талашкан, аялдар себеп ушундай болуп келишпегендер көп эмеспи? Ошолорго дагы айтып берсеңиз, ушундай орозодо жанагы башында да хадисте айттыңыз го. Чоң мүмкүнчүлүк берилгенде орозону пайдаланып калыш керек. Караңыз, биз адамбыз го. Бири-бирибиз менен сүйлөшүшүбүз керек да. Сүйлөшүшүбүз керек. Качан сүйлөшпөсөк, ошол контакт болбосо, мисалы үчүн салам бергенде кол менен кармашабыз го. Кол менен кармашып, кучакташып, саламдашабыз. Бул контакт өзүнчө. Эгер бул контакт жок болсо, жүрөктөр алыстайт. Суук мамиле пайда болуп баштайт экен да. А контакт болгондо жылуу мамиле келет. Уяласың, жакшы көрөсүң, көнөсүң, кечиресиң. Ошондо контакт болуш керек, сүйлөшүбүз керек. Мисалы үчүн үй бүлөдө эр катын бири менен келишпей атат да. Сүйлөшүш керек. Эмне жакпай атат? Күйөөсү айтсын, эмне жакпай атат? Аялы айтсын, эмне жакпай атат? Жазсын мисалы үчүн. Панча Минус плюс да ортого коюп. Жазсын да, мына карасын эркек, аялдын карасындагы оңдосун. Эмне жетишпей атат? Биз бактылуу болгонго эмне жетишпей атат? Так, 1 2 3 4. Могул жакпай атат. Анан күйөөсү айтат, так, могул нерсе эми жакпаган болсо, бул проблема эмес. Өзгөртөт болбосо өзгөртөбүз. Же туура болбосо түшүндүрөбүз. Ооба. Күйөөсү айтсын, мына могул нерсени жакпай атат мага. Аял да түшүндүрүп берет. Аял да түшүндүрөт да. Может, аял өзгөртө албай жатат, анычы вообще өзгөртө албайт. Каалайт, бирок кыла албайт. Ооба. Значит, күйөөсү түшүнүш керек дагы. Аракет кылып жардам көз жумуш керек, кечириш керек. Ушул 90 аял кишинин 95% плюс. 5% бизге сыноо эркектерге. 5% сыноо да. Ага чыдабасаң анда үйлөнбөй эле кой. Идеалдуу аял таба албайсың в жизни эч каякта. Аллах Таала бизди ушинтип жараткан. Энелерибиз дагы аталарыбызга 5% минус бар. Өзүң деле идеалдуу. Өзүң идеалдуу эмесиң да, ооба да. А бирок акыркы сөз эркекте да бар бир. Ана эркек үй бүлөдө башчы эркек жооп берет да. Ал ага жооп бербей, то есть жол бербеш керек, чтобы ажырашкангачы эркек киши. Максимум аракет кылыш керек. Үй бүлөнү сактап калыш керек, бала чакаңдын көңүлүн ойло. Аларда андай
жакшы үй бүлөдө чоңойсун деп. Ошого сен кара 5% минус аялыңда. 5% минус деп туруп ажырашыш керекпи? 95% бияқта келишип атпайсың. Башка 100% табасыңбы? Таба албайсың. Может анда 10% минус болуп калат анан дагычы. Баары окшош. Аллах берди сага, сага жараша ошол. И күйөөңдүн 5% минусу бар, 95% плюс. Ошол плюстарын карадан алхамдулилlah ал мындай жактары жакшы дей дагы. Минустарына көз жумуп кой, кечирип кой, сабыр кылып кой. Анткени жаратуучубуз бул дүйнөнү сыноо дүйнөсү кылып жаратканда бул бейиш эмес, жаннат эмес да. 100% идеалды таба албайсың. В жизни. Кайра-кайра тийсең деле кайра-кайра алсаң деле. Идеальный кошуна болбойт, идеалдуу аял болбойт, идеалдуу эр болбойт, идеалдуу тууган болбойт. Бири-биринге түшүнүп жашаш керек. Ооба, баарыбызды Аллах Таала кемчиликтүү кылып жараткан. Анан айтты: ким сабырдуу болот? Ким кечире алат? Ким кечиримдүү болот? Ким жакшыраак болот? Ошону Аллах Таала сынап атат да. Даражасы көтөрүлүп кетет. Эгер баарын идеалдуу кылганда бул дүйнө сыноо болбойт эле да. Ооба. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: шайтан дейт, ага бирөө ибадат кылгандан көңүл үзгөн дейт да. Үмүтүн үзгөн. Ага эч ким ибадат кылбайт, ал билет, түшүнөт. Бирок дейт чоң иш аракет кылат, күчүн жумшайт адамдарды уруштурганга. Эр катынды, туугандарды, кошуналарды, досторду ошолорго жол бербеш керек да. Эми бул жакта жаратуучу бизге айтып атат. Сен дейт, кечир дейт. Кечир, жакшылык кыл дейт да. Анан оңдоо дейт мамилени. Каалабайсыңбы Аллах сени кечиришти? Мен өлүп калсам, менин күнөөлөрүм менен кетпеш үчүн Аллахтын кечирими керек мага. Качан Аллах мени кечирет? Эгер мен башканы кечирсем. Ал дагы Аллахтын пендеси, мага окшош. Андан Аллах бир тамчы судан жаратты, мен дагы бир тамчы судан жаратты. Баарыбыз Аллахтын астында бирдейбиз да, биздин авторитетибиз бирдей. Бул Аллахтын пендесин сен кечирсең, анын ээси сени кечирет. Аны кечирип койдуңбу? Өзүңдүн жүрөгүң дагы тынчтанат да. Аны кечирбей жүрөсүңбү? Жүрөгүң ооруп жүрөт. Ооруп жүрөт, а болбосо өзүнчө рахаттан жүрө берет. Канча тонна немени жүктү артына көтөрүп жүрөсүң да. Проблема да өзүнчө. Жаратуучу айтып атат. Кайра ошол жаратуучулукка баш ийишибиз керек да. Жаратуучунун системасы ушундай. Не только физический материалдуу, а еще жүрөк, жан дүйнөбүздү да бизди системага салып атат да. Жан дүйнөбүздө ошол бирөөлөргө кек сактап жүрбөш керек. Пайда жок. Бирөөлөргө көрө албастык кылбашыбыз керек. Андан да пайда жок. Сен бул жактан кек сактап жүрөсүң, көрө албастык кылып жүрөсүң, ал болсо рахаттанып жашап атат. Кимге пайда, кимге зыян? Сен кыйналып жүрөсүң. Жүрөгүң өзүңдө. Ошол пайгамбар дагы биз системага салып атат. Өзүңдөн жогору тургандарга караба. Кыйналып жашаган, кыйналып жашагандарга кара дейт да. Ошондо Аллахка рахматыңды айтып баштайсың. А жогоруда жашагандарга карасаң, анда өмүр бою наразы болосуң да. Өмүр бою наразы болосуң да. И өзүң бакытсыз сезесиң. Так Аллах Таала сага бактылык берди, бүгүн бар сенде. Сен байкап айтасың да. Кара, мына колу жоктор бар, көз көрбөгөндөр бар, кулактар укпайт. Иши жок, айлыгы араң жетет. Айлык деле жок. Жок, айлык дагы жок. Жүрөт. А сен Кудайга шүкүр. Алхамдулилlah. Үй жок, тууганы жок. Томуна жеткендер бар. Алхамдулилlah. Алхамдулилlah. Ошого бизди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тарбиялап жатат да. Ал салам бергиле деп атат да пайгамбарыбыз. Салам бергиле деп атат да. То есть сага жакканга эмес. Бардык мусулмандарга салам бергиле деп атат. И 3 күндөн ашыкча бири-бириңерге капа болуп жүргөн болбойт деп атат. 3 күн макул ачууңа тийди, сен да ачууңа келишпей калдың, түшүнбөй калдың. 3 күн араздашып жүр. 3 күнөн ашыкча болбойт. Күнөө болот экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып жатат. Мисалы үчүн Рамазандан мурдагы айда айдын ортосу болчу, Шабан айдын. Ортосу Аллах Таала бардык пенделерин карайт дагы, баарын кечирет, бир гана Кудайга ишенбегендерди кечирбейт. И бири-бирине капа болуп жүргөндөрдү кечирбейт dedi. Келишпей жүргөндөр. Ооба, караңыз. То есть бул чоң бир проблема. Эгер жөнөкөй күнөө эмес. Сизде давление, сизде сахар эмне себептен мисалы? Ошо бирөөгө ачууланып жүрөсүз да. Бирөөгө көрө албастык кылып жүрөсүз, жаман көрүп, жек көрүп жүрөсүз. Ошого сахар, ошого давление. Ошого рак даже кээ бирлерде пайда болот да. Неге анткени жүрөгүндө кыйнап жеп жүрөт да. Ал жакта вирус жүрөт, ал жакта оору, ал жакта мусор да. Кир. Ал жейт да. Жаратуучу бизге зыяндуу нерсени каалабайт. Наоборот,
жакшылыкты каалайт да, ошого айтып атат да. Кечир. Кечир. Ал бу мен сага окшош, бул да менин пендем. Кечирсең сени кечирем. Кечирип кой. Не кылды? Кичине нерсени талашып атасыңар да. Кечирип кой. Сүйлөп койду, карап койду, же болбосо стукан бет талашып калды. Бирок анын ою жаман эмес. Ал деле жакшы. Болгону кичине өзүнө тартып атат да. Сен да өзүңө тарткың келип атат. Бирок эгер берешендей кылып туруп берип койсоң, сага дагы жетет, буга дагы жетет. Жердин үстүндө канча ырыскы бар да, баарыбызга жетет. Ошого биз кечиришибиз керек. Ким бирөөгө капа болуп жүргөн болсо, өзү барсын дагы ифтардыкка чакырсын. Ушу мүмкүнчүлүк сиз айтып атканда, ушу Рамазан бир кечиргенге мүмкүнчүлүк чакырсын ифтардыкка. Же телефон менен бир СМС жазып койсун, куттуктап койсун, Рамазан айың куттуу болсун деп туруп, жакшы сөздөр айтып койсун. Контакт башталат. Контакт башталды, акырындан уже жүрөктөр жийип баштайт, дарыланып баштайт, тынчсанып баштайт да. Болду. Ал тынч жашасын. Бер ага ошол нерсени. Тынч жашасын. Жакшы сөзүңдү айтып кой. Бир жакшы сөзүң анын көңүн ачып коет да. Ал өзү капа болуп жүрөт, сен менен урушуп калганыначы. Бир жакшы сөзүңдү айтып кой. Ассаламу алейкум деп кой, бүттү, ошол сөзүң деле жетишет ужучу. Зато сен ага бир адамга көңүлүн көтөрдүң да. Мындай бир өмүр бергендей болсун. Бүттү, алдан уже рахат. Ал дагы эми баштайт да. Мен дагы жакшылык кылышым керек деп баштайт да. Ошону ким биринчи баштаса, Аллахтын астында ошол жакшы. Жаратуучубуз ошону биринчи кечирип алат. Ооба. А бул дүйнөдө сен ага капа болуп жүрүп, же ал сага капа болуп жүрүп, анан кокус өрүп калдың. Не пайда? Пайда жок, зыян. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы айтат. Ушунда бир сапта намазда тургандардын экөөсүн Аллах таала намазын кабыл кылбайт дейт да. Ал ким десе, бири-бирине капа болуп жүргөн экөө, бири-бирине урушуп жүргөн экөө, то есть бири-бирине душмандык мамиледе жүргөн экөөнү намазын кабыл кылбайт дейт да. Элестетиңиз, Аллах сактасын. Намазга турасың, жакшы иш менен болсо, намазы бар. Биринчи сапта турат. Караңыз. Бирок бири-бири менен келишпеген болсо, кабыл кылат. Кабыл кылбайт да. То есть бул намаз пайда бербейт да. Мисалы үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир аял жөнүндө айтат го. Андан сурашты: "Я Расулалла, ушундай бир аял бар" дейт. Намаз аябай бекем, көп окуйт намаз, орозодон көп кармайт, бирок кошуналарына зыян жеткирет да, капа кылат, дискомфорт десе, ал тозокко аял дейт да. Элестетиңиз, караңыз, мына бизди жаратуучубуз кандай системага салып атат. Мусулман ал не только намаз окуп, орозо кармап жүргөн, не только, жок. Жаратуучубуз ал нерсени эмес, анын уже мөмөлөрүнө карайт да, Аллах таала. Мөмөлөрүнө карайт да. Ошондо да сиз бир туугансыз. Сиз намаз окусаңыз, орозо кармасаңыз, бирок бир тууганыңызга дискомфорт, зыян жеткирип атасыз. Кантип? Сиз ага салам бербей атасыз. Ага уж дискомфорт. Сиз ага зыян жеткирип атасыз. Кандай? Ал ооруп жүрөт, сиз себептен ооруп жүрөт. Кантип десе, кыйналып жүрөт да сиз себептен. Анткени сиз ал менен сүйлөшпөй жатасыз. Сиз ага зыян жеткирип атасыз да. Ошондо сиздин намазыңыз кабыл болуп атабы, же кабыл болбой атабы белгисиз да. Ошого иншалла биз жаратуучубуздан уялалы, жаратуучубузду жакшы көрөлү. Аллах таала жакшы көргөн нерсени аткарып коелу, баш ийип коелу, зыян жок бизге. Анан барып эстешибиз керек да, унутпашыбыз керек. Эртең бул жашоо биз үчүн бүтөт. Пенсияга чыгабыз. Ал жактан биздин Аллах таала ишибизге карап туруп баа берет да. Кийинки жашоо жакшыраак. Бул дүйнөдө кечирип кой. Бул дүйнөдө сен өзүңдүкүн бер андан көрө. Түбөлүктө ал жакта миллиардер болуп кетесиң да. Бир аз астын болсоң дагы макул, ыраазы бол. Ооба. Балким анын артында авторитет болбой калдың, сөзүң бийик болбой калды балким. Бирок Алла үчүн кечирдиң, макул. Менен кетти деп койдуң, бирок утук сеники. 100%. Анан көрөсүз. Утук каякта экенинчи, анан көрөсүз. Сиз буну кечирдиңиз, өзүңүз келип туруп биринчи сөз баштадыңыз, салам бердиңиз биринчи. Баш ийдиңиз да сиз. Жөнөкөйлүк менен. Анан көрөсүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып жатат: ким Аллах үчүн жөнөкөй болсо, Аллах анын даражасын, аброюн бийик кылат дейт да. Караңыз. Эми ал 100%, ал пайда 100%. Просто өзүбүздү колго алышыбыз керек да. Качанга чейин биз мындай каалаганыбызды кылып эле жашайбыз, жок? Өзүбүз башкара албайбыз. Ооба, мындай кылалы. Кел. Жаратуучум каалаган бир карайынчы, жаратуучум менден эмнени талап кылып атат? Бир көрөйүнчү бир дейишибиз керек да. Биз өзүбүздү акылдуу сезебиз, өзүнчөчү бир акылдуубуз өзүнчө бир. Меники туп-тура меники. Бардыгын билем. Ооба. А бирок өзүбүздөн сурайлы, менин жаратуучум бар экен. Жаратуучум мага зыянды каалабайт экен. Бир гана пайда
буйруп атат, пайданы сунуштап атат. Көргөнчү деңиз да, бир баш ийенчи деңиз да. Анан көрүңүз, анан Аллах сизге даярдаган бактылуулукту, жакшылыкты, берекени, акчаны, ден соолукту, көңүлдү анан көрөсүз. Бул жакта сиз өзүнчө пландаштырып атабыз. Мындай кылсам, акчага жетем, мындай мамилеге жетем, мындай кылам деп сиз пландаштырып атасыз. Бул жакта Аллахтын планы бар сизге. Сен мындай кыл, бай Аллах Таала сага берет. А бул жакта сен өзүнчө пландаштырып атасың. Сен Аллахка кой, Аллах сага жамандыкты бербейт, жакшылыкты гана берет. Ошол жаратуучубузга ишенели. Ишенели, баш ийели. Алла Таала ыраазы болсун. Устаз, эң акыркы нерсе бул оруз айдагы бир чоң мүмкүнчүлүктөрдүн бири бул дуалардан кабыл боло турган убакыт эмеспи? Ооз ачканда, эртең менен саарлыкта, ибадаттан кийин, тарабыдан кийин, Кур'ан окугандан кийин дуа кылганга бир чоң мүмкүнчүлүк. Башка айылдарга караганда көбүрөөк. Ошон үчүн башында айтпадыкпы, жана адамдардын көпчүлүгү бактылуу болом деп акча издеп жүрөт, аял издеп жүрөт, күйөө издеп жүрөт, бала издеп жүрөт, карызынан кутула албай жүрөт, ден соолугун оңдой албай жүрөт. Ар биринде өзүнө жараша ушундай муктаждык бар. Бирок ошол муктаждыктардын бардыгын чечиштин эң жеңил жана кыска жолу бар. Бул Алла Таалага кайрылып, чын жүрөктөн Алла Тааладан сураш керек. Ушул туурасында да айтып берсеңиз, дуа. Караңыз, биз жашообуз жаратуучубуздун каалоосу менен кетип атат өзүчү. Жашообуз кайсы нерсеге уруксат берсе, бол десе болуп кетет. Болбо десе 1000 урун сакталып жете албай салачы. Биз бул нерсени унутуп атабыз. Өзүбүздүн күчүбүзгө, акылыбызга ишенип атабыздан бирөөт кетип атабыз да. Ооба. Кыйынчылыктар кетип атабыз. Эми жаратуучубуз эгер кааласа бүтпөйт эч качан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерине келет да. Эгер ыраазы болбосоң, баш ийбесең Аллахка, анда сени бул дүйнөдө жырткыч айбан сыяктуу чуркатып коет дейт. Акыр барбыр жетпейт. Рызкыңдан көп бербейт. Дейт да. Эгер разы болсоң, баш ийсең, анда дүйнөнүн артынан чуркатып коет. Жүрөгүңө токтук, байлыкты берип коет дейт да. Рызкыңды күтүлбөгөн жерден берет дейт да. Эми караңыз, дуа деген эмне? Дуа деген Аллах менен сүйлөшүү да. Алла кайрылуу. Сизге мисалы үчүн ошол биздин президентибиз мисалы үчүн любой мал, чалдагым, любой проблема чечип берем десе, өзүнчө спокойно жүрөсүз да. Калаалыкта чалам. Калаалыкта чалабыз. Ушундай иш болуп атат. Жардам берип коесуз. Болду. Чечилди заматта. Эми бул жакта жаратуучубуз. Ал бардык нерсени башкарып турат. Бол деген нерсе болот, болбо деген нерсе болбойт. Жаратуучубуз. Ошол жаратуучу бизге айтып атат. Кайрыл деп атат да. Дуа кыл, сура, берем дейт да. Караңыздар. Биз сурап айтабыз. Биз өзүбүзгө ишенип атабыз. Өзү аракет кылып атабыз. Бир киши айтат. Ушунча аракет кылдым эле дейт да. Бирок дуа кылганды унутуп калыптырмын дейт. Жаратуучубуздан сурабай эле аракет кылып атам дейт да. Бирок дуа кылбай атам дейт. Анан бир эстедим дагы, мындай карасам дуа кылбаптырмын дейт да. Дароо кайрылып, Аллах, о жараткан Аллах. Берчи Аллахым ушуну берчи дедим дейт да. Келдим дейт. Бүтүп кетти дейт да. Дароо эле. Күтүлбөгөн жол менен, вообще элестетпеген жол менен бүтүп кетти дейт да. Дагы бир иште анан кайра ошол нерсени эстеп туруп, дагы бир ишке бир дуа кылдым дейт да. Ал дагы бүтүп кетти дейт да. То есть жаратуучубуз айтып аткан сөз булчу. Бул тажрыйба кыл деген дагы сөз эмес да. Жаратуучубуз айтып атат. Сура берем деп атат да. Сура берем деп атат. Отомчу кой, план жакылуу кел деген жок. Ошого биз дуа кылышыбыз керек. Дуа күнүмдүк бир иш болуш керек да. А дуа өзүнчө бир сүйлөшүү да. Мисалы үчүн бирөө сизге байланышса, ошол менен сүйлөшөсүз. Эч кимди укпайсыз, только ушул нерсени укасыз, ошол кишини угасыз да. А жаратуучубузга дуа кылганда ушундай да. Эч нерсени байкабайсыз, эч нерсени укпайсыз, жаратуучуңуз менен байланыштасыз. О Аллах, о жараткан зат. Агадан айтыңыз, ичиңиздеги бардык нерсени айтыңыз, досуңузга айткандай эле. Ушундай болуп атат, сен билесиз, менин проблемаларым көп, ушундай мен ооруп атам, ишим жүрүшпөй атат деп туруп бирөөлөргө мисалы үчүн жардам сураганда кооздоп бересиз го. Проблемаңыздычы? Ушундай жаратуучубузга да ушундай айтыш керек да. Бирок ал билип турат өзүчү. Пайгамбарыбыздан ушул дуаларында ушундай бар да. Пайгамбарыбыз кайрылганда айтат эле да: "О жараткан, мен сенин пендеңмин. Сен мени ээмсиң, Аллахым. Мен сага муктажмын. Сен эч нерсеге муктаж эмессиң, мен алсызмын, Аллахым. Сен каалаган нерсе болот.
Анан сен берген нерсенин баары мага жакшылык, ey Аллахым деп туруп өзүнүн ичиндеги нерсесин айтып туруп, андан кийин сурайт dedi. Ошол биз дагы айтайлы, Аллахка айтайлы, андан кийин сурайлы Аллахтан. Алла Таala biz сураган нерсени берет. Ооба. Биз сураганда сөзсүз берет да. Сөзсүз берет. Бирок сураганды татынакай кылып сураш керек да. Биринчи сураганыбызда эмне кылышыбыз? Биринчи бар нерсеге рахмат дейишибиз керек. Кол көтөрдүк. Аллахым альхамдулилля деп. Биринчи бар нерсеге рахмат. Андан кийин болсо, Аллахым пайгамбарыбызга салам салаваттарың болсун. Андан кийин болсо өзүбүздүн күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып туруп, Аллах менин күнөөлөрүм көп. Кечирчи Аллахым. Ооба, кечирчи Аллахым. Андан кийин сурайбыз өзүбүздүн нерселерибизди. Акырында болсо кайра пайгамбарга салават болсун. Аллахым сага шүгүр бардык нерселерин, баары бир шүгүр рахмат сага деп туруп дуа кылабыз. Ушинтип иншалла дуанын артында сөзсүз жооп бар да. Сөзсүз жооп бар. Алла Таалам барыбыздын дуаларыбызды кабыл кылган болсун. Ушул Оруз айында барыбызды Алла Таалам күнөөлөрүбүздү кечирип, Оруз айынан Алла Таалам барыбызды жаңы барактар менен чыкканга Алла Таалам насип кылган болсун. Айткан сөздөрүңүздү Алла Таалам элибизге, жерибизге пайдалуу кылып, уккандарга бардыгына амал кылуучулардан кылган болсун Алла Таалам. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүз дагы соңуна чыгып баратат. Алла Таалам барыбызды Орузонун калган айыны ибадаттын үстүндө, жакшы амалдардын үстүндө өткөзгөнгө Алла Таалам насип кылган болсун. Барыбыздын билип кылган, билбей кылган күнөөлөрүбүздү Алла Таалам кечирсин. Орузларыбызды кабыл кылсын. Ар дайым Алла Таалам берүүбүздү, барыбызды ушундай жакшы ибадаттын үстүндө Алла Таалам бизди жолуктурсын деп Алла Тааладан сурайбыз. Кийинки берүүдөн жолукканча саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.